Акшамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын нээси жаратуучусу биздин күнүмдүк жашообузда ар бир көзирмемизде ырыскылап турган, биздин жашообузду көзөмөлдөгөн жана бизди акыретте күткөн сурагыбыздын ээси кыяматтын падышасы Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Андан соң анын акыркы пайгамбары биздин жол башчыбыз, көсөмүбүз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Салам алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда кайрадан 5-каналда түз эфирде Орозодо 30 күн долбоору менен мен Мыктыбек. Бүгүн да сиздерге эки керемет бир инсанды чакырганмын эфирге. Алар менен чыгууга даярданганмын. Бирок тилекке каршы биздин бир коногубуз келбей калды. Тагыраак айтканда себебин да билбейбиз, байланышка да чыкпай калды. Кеп анда эмес. Мен негизги мен күткөн конок бүгүн бизде студияда. Бул да болсо Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Жигиталы Дамла Исмаилов. Салам алейкум Дамла. Алейкум салам. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Биздин чакырыгыбызды кабыл алып келгениңизге Аллах разы болсун. Рахмат, бирге Бул да болсун. өзүнчө бир даават майданы деп эсептейбиз. Жана бул майданга курбандык кылып ооз ачарды да менимче жакшы кыла алган жоксуз. Ошо жетишип калайын деп келген ар бир кадамыңызга Аллах Таала ажыр сыйлыктарын берген болсун. Амин, рахмат. Дамла, биздин ушу майданыбыздын бир салты бар. Сизге саламдашууга эркин микрофон. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Амма ба'д. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстан жарандар, баарыбыздын Алла Таала туткан орозобуз кабыл кылсын. Мына орозо айында куттуу айда турабыз. Алла Таала ушул айды берекелүү, куттуу кылган болсун. Ушул айда караган орозобузду, кармаган орозобузду, ифтарларыбызды, жакшы амалдарыбызды, таравилердин баарын кабыл кылган болсун. Жана элибизге, жерибизде ар дайым тынчтык, жакшылыктар боло берсин. Аллага разы болсун, айтканыңыз келсин. Дамла, сиз фатва бөлүмүндө иштегениңизге канча болду? 10 жыл болду. 10 жыл. Ошо бөлүмдө башынан аяк, ошо бир күндө канча убакыт болсо ошону барды. Бир күндө канча адам келет ошо бөлүмгө? Бизге ар кандай келет. Мындай учурларда орозодо бир аз азайып калды. Орозодон башка учурларында 30, 40, 50ге жакын адам келет. Бир күндө келет деп. Канча адис иштейт? 4 адис иштейт. 4 адис күнүгө 30 адамды тейлеш. Ар бир адамга канчадан убакыт кетет? Эми суроону жараша болот. Кээ бир учурларда жарым саатка кетип калган учурлар болот. Бир адамга. Кээде 15 мүнөт, 5 мүнөт ушундай суроону жараша, ушундай маселе чечилет. 10 жыл мурдакы фатва сурап келген. Фатвада ушундай суроо талаптын деңгээли менен бүгүнкүнүн айырмасы барбы? Айырмасы бар. Мурда көбүнчө суроолор жеңил суроолор болчу, үстүнөн болчу. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, элибиз динге жакшы келе жатат. Өгөнгөн себептүү татаал суроолорду, анан өтө бир кыйын болгон, аз кездешкен суроолор көп сурала баштады. Бул деле болсо, ошо элибиздин динге болгон багыты күчөйгөнү, өскөнү билинип турат. Айырма өтө чоң. Эсиңизде барбы ушу 10 жыл мурдакы суроолор кандай суроолор болчу? Ал убактагы суроолор көбүнчө намаз бактын сурачу элдер, намаз бактын билчү эмес. Орозону көбүнчө сурачу, анан көбүнчө баягындай нике маселеси, талак маселеси, бирок анда эле никеси жок. Биз жашап келгенбиз, ушул кандай болот деп, ушундай суроолор көп болчу. Бүгүнкү күндө никеден кийинки маселелер чыгып атат, ага чейинки маселелер, ошондой жөнөкөй эле бир маселелер. Калиманы сурачу көбүнчө, калима айтпай эмне болот эле деп, калима айтпаса мал сойсо эмне болчу деген суроолор болчу эле. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, алар азайып калды десек болот. Бүгүн эң жөнөкөй суроо кайсы? Бүгүнкүнүн эң жөнөкөй суроосу. Бүгүнкү күндө көп берилчү суроо. Эң көп берилчү суроо бул талак маселеси болуп калды десем болот. Талак маселеси ушундай жаштарыбыз жакшы эле нике кылып отуруп, кийин келишпестен ушул ислам дининдеги баягы эркектик укукту, аялды укукту билбеген себептүү ортодо чыр-чатак чыгып, ажырашкандар көбөйүп, талак маселеси өтө көп кездешет бүгүнкү күндө. Ошо аябай менимче олуттуу маселе болсо керек. Мага да көп кайрылышат. Ушу бир жылда жок дегене бир 4-5 үй бүлө кайрылат да. Ушу талак берип алып турмун, эмне кылсам болот? Эми ачуу үстүндө айтып алып турмун ушу сөздү. Же болбосо маялы ошо талагын бер дей берсем, талагын берип койду. Эми бир нерсе кылып кайра жолубузду бириктириш керек, кимге барабыз, эмне кылабыз?
Менимче бүгүн бардык эле ушундай көйгөй болсо керек. Ушу эркектер оозуна күч жетпей, аялдар монтировка менен оозун чукулайбы талагымды бер деп талак берип алат. Бул эмнеден өзү? Бул негизинен ушул ислам дининен терең маалымат жоктугунан, жашоонун максатынын магазын билбегендиктен, никенин максатын билбеген себептен ушундай жолго барып атабыз биз. Бүгүнкү күндө негизи эле шариятыбызда талакты өтө кыйын кылып салган. Талак бергенге уруксат бербейт шариятта. Оңой эмес. Оңой эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте мубах нерселердин ичиндеги эң Аллага жагымсызы бул талак деп айткан. Талак деп айтсаң Алланын аршы титрейт деген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Өтө жаман нерсе. Эркек талак десе Аллахтын аршы титирейт дейт. Ушундай жаман нерсе. Себеби бул эки адамдын ортосундагы никелик мамиле бузулгандан кийин ортодо бузукулук ушул жерден башталат. Балдар жетим калат, көчөдө калат, эки жаш никесиз калат, зына, бузукулук баардыгы ушундан келип чыгат. Ошондуктан бул өтө жаман нерсе. Бирок шариятта буну талак бергенде урушуп кетсең талак бер деп айтпайт. Шариятта этаптары бар. Шариятта айтат, биринчи эскерткин, насаат кыл деп айтат, түшүндүр, иштерин айт, ата-энесине айт, аксакалдар менен кеңешкиле, болбосо анан кийин аны өзүнчө бөлүп койгула дейт. Ага да көнбөсө, акыры айласы жок болсо бир талак бер деп айтат. Ага чейин барбастан ушу этап менен барып бир талакты дагы айласын таппай калган учурда гана бергенге уруксат берет. Бизде болсо урушуп калса эле, таарынып калса эле аркасынан эле талак бергени бул өтө көйгөйлүү маселе, өтө жаман маселе болуп атат. Ошондуктан шариятыбызда айтат ислам дининде нике кылганда кызды барып көрөсүңөр, кеңешесин, сурайсың, билесин. Кудда ошондой сыяктуу эле талакта маселеси ушундай. Талакты дагы бериштен алдын кеңешиш керек, акылдашыш керек, машвара кылыш керек. Анан Алладан сурап көрүш керек, истихара кылып, андан кийин такыр экөө жылдызы келишпесе, андан баратыган нерсе да. Ошондуктан урушуп кетсе эле талакка барган маселе эмес. Менимче агай бул чындап эле ажырашайын деген деле ниети жок өзү. Мисалы үчүн чындап эле ажырашайын деген ниети болсо, анда кеңешмек, ата-энеси менен кеңешмек, достору менен аялына, мен чындап эле сени менен ажырашканы турамын десе керек эле. Бул жанагы бизде сөгүнүч ордун эле колдонгон бир сөз болуп калды окшойт да. Мындай көп ушуну айтат. Мен ажырашайын деген ниетим жок эле, ушу оозуман чыгып кетти. Жөн эле оозунан чыгып кеткен, мына мен да фатва сурайын, жөн эле оозунан чыгып кетсе талак түшөбү? Талак маселесинин бунда түрлөрү көп талактын. Эгерде талак деген сөз айткан болсо, бунда оозунан чыкса да түшүп калат. Бул назик сөз, бул атылган ок сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Саласун жиддухунна жид ва хазлухунна жид." Үч нерсе бар, анын тамашасы да чын, чыны да чын деп айткан. Ошондуктан муну тамаша кылганда болбойт. Башка сөз айтыш керек. Эгерде талак деген сөздү оозунан чыгып кеткен болсо, аялына айткан болсо, түшүп калат талак. Ошон үчүн муну тамаша болсо деле айтса түшүп калатыган маселе бар да. Өтө назик маселе. Ошондуктан муну тамашалап деле оозуна албаш керек. Эркектер мүмкүн болушунча сабыр кылганга аракет кылыш керек. Ошондуктан эркектер сабыр болот деп шариятта укуктуу талакты толугу менен эркекке берген. Аялдар бир аз сабырсыз болот. Аларга талак бере турган болсо, анда талактын укугун алар күнүндө 72 жол талак берсе керек эле. Алар сабырсыз болот. Ошондуктан шарият эркекке берген. Ошол эркектер дагы бүгүн сабырсыз болуп баратабыз да. Сабырсыз болбосо, муну маселени чечишлик талак менен эмес, башка жолдор менен, түшүндүрүү иштери менен, жакшылык жолу менен чечкенге аракет жасаш керек. Агай, мисалы үчүн айтарын айтып алды талакты. Мына ушул практикадан менин оюм ушундай болуп атат да, азыраак келсин ушул маселеде. Биз айткандай эркектер оозун кармасын. Мен кээде айтам, ушу билбейм, кандай кылсаң кылгын ки талактын тыгысын да айтпа. Ошо оозуңа скотч чаптап ал. Өлүп кет, айтпайм талакты. Жок, бересиң талакты. Бербесең азыр мен сени мынтем, атамды алып келем, тиги президентке кирем, мен сени мына үйгө бастырып коем. Өлүп кет, айтпайм талакты деп оозуңа скотчтап ал дейм да. Бул оозунан чыгып кетти. Ушу бир скотчтун тешигинен чыгып кетти талак. Эмне болду? Талак түшүп калат. Талакты баягындай мен башында айтканмын, талактын бир түрү бар, сарих талак деп коет. Талак деген сөз менен айтылган болсо, түшөт. Экинчиси байын талак деген болуп калат. Бул кыйыткан сөздөр менен. Жол, кет, жашабаймын, жашагым келбейт, көргүм келбейт, үйдөн чыгып кет деген сөздөр болот да. Бул маселеде ниетке байланыштуу болот. Алар шариятта ниетке каралат. Эркек баягындай ачуунун үстүнө айткан болсо, ниети жок болсо, оозунан чыгып кетсе, шарият аны эске алат. Эске алып, мейли эсинен чыгып кетиптир, талак түшпөдү деп айтат. Бирок талак деген сөз араб тилиндеги сөздү колдонгон болсо, же ошонун кыргызчасын колдонгон болсо, анда бул сөз менен оозунан чыкса талак түшүп калат. Ошон үчүн кыргыз тилинде түшөт талак. Буларды эмне кыласыңар? Ошо талак деп оозунан чыгып кеткен болсо. Талак менен деп оозунан чыгып кеткен сүрөттөрдү биз тактайбыз биринчи. Чын эле ошондой талак түшүп калган учур болсо, анда түшүндүрөбүз. Тактоо кандай жүрөт? Тактоо ошону буну кандай айттыңыз деп айтабыз.
Биз мажбур кылдыбыз элерди. Эмне болду? Абалды тактайбыз, Музакара талак деген болдубу? Экөөң талак сурап аттыбы? Эмне үчүн айттың? Качан айттың деп. Анан аялдан сурап көрөбүз. Эки тарафты отургузуп сурап, андан кийин ошол эркек дагы аял дагы ооба айтты, уктум дегенден кийин анан биз шариаттын өкүмүн айтабыз аларга. Көбүнчө кандай өкүмдөр берилет? Көбүнчө талак түшүп калган өкүмдөр болуп атат, өкүнүчкө көрө. Кээ бир учурларда талак түшпөгөн учурларда кездешет. Билбестен келип алышат, талак болуп калды окшойт деп, бирок талак болгон эмес, ал сөздөр кыйыткан сөздөр болот. Ошонун негизинде талак түшкөн эмес, анан аларды биз насаат кылып, багыт берип жиберебиз. Бирок бар коркунучу бар экен да, бул кыйыткан сөздөрдөн качыш керек экен. Ооба, качыш керек. Мына ошо талак өкүм түшүп калгандар эмне кылат? Кайра жашай береби? Талак өкүмү түшүп калгандар бул талактын бир талак, эки талак болсо, ошо эки жубай бири менен жашаганга макулдук берсе, макул болсо жашай берет. Жашагысы келсе. Эгер жашабайм десе, андан кийин башкага турмушка чыкса да болот, башкага нике кылса да болот эркек адам. Ал эми 3 талак болуп калган болсо, маселе өтө оор болуп калат. Маселеси өтө оор. Агай, бир талакты чечели. Бул кандай көрүнүш бар? Ордунан бир талак бердим дейиш керекпи же бир жолу талак деген сөз чыгыш керек? Бир талак дегенде бир талак бердим деген сүрөтү болушу мүмкүн. Же талагыңды бердим деген сөз болушу мүмкүн. Же урушуп атып экөө талак деп айткан болушу мүмкүн. Мына ушул сөздөр менен бир талак түшөт. Экөө урушту, эрди катын урушуп атат, аялы сурады, талак деди, талак түшөт. Талагын сурады, талагыңды бердим деди, талак түштү. Ажыраштым, жашабаймын деди, бактылуу бол деди, мисалы да. Мындай сөздөр менен музакараттуу талак болгон учурларда, экөө талакты сурап аткан учурларда талак түшөт. Аял талагымды бер десе, бердим десе түшөт. Бердим десе түшөт. Жашабайм сени менен десе да түшөт. Жашабайм сени десе деле, бул баягы Эгер аял сураса. Аял сураса, аялдын суроосуна жооп кылып айткан болсо, ниет талак болсо талак түшөт. Бул эгер 3-4 жолу айтып ийген болсочу? 3-4 жолу айтып ийген болсо, бул Аял аны менен деле тынчып калбайт го. Ооба. Бул таң атканча жаңжал чыгып, таң атканча бир 72 жолу айтылса керек да бул сөз. Бул маягындай киная сөздөр болсо, кыйыткан сөздөр. Анда биринчиси эске алынат. Калгандары түшпөйт. Биринчи талак түшөт, кийингилери түшпөйт. Буну талак деген сөздүн өзү аябай көп. Талактын өзүн айткан болсо, анда талактын эң көбү 3 болот. 3төн көбү болбойт. Ким 3төн көп талак берген болсо, өтө чоң күнөө кылган болот. Ошондуктан шариятта 3 эске алынат. 3 талак түшкөн болуп келет. Бир эле сааттын ичинде талак да айткан болсо, же 3 талак да айткан болсо, же 100 талак да айткан болсо, аны менен шариятта 3 талак түшүп калат. Санын айтпаса да деле кайталай берген болсо, талак түшөт. 3 талак түшөт. Ооба. Эми ушунун өкүмү кандай 3 талак? 3 талактын өкүмү өтө оор өкүмү. Бул шариятта 3 талактан кийин негизи эркек менен аял жашаганга болбойт дейт. Жашаса бир гана жол койгон, ал жол бул эркекке да аялга да жаза. Ал башкага турмушка чыгып келгенден кийин кайра алуу. Бул эркекке да жаза болуп атат. Ошол эми ала турган болсоң, өзүңдөн адал аялыңды ажырап калдың. Эми башкага турмушка чыгып, никесине барып, келгенден кийин, алгандан кийин буга акыл келет, ойлонот. Кийинки жашоосу ошого макул болсо, анан алат. Ошонун негизинде шариятыбыз башка бирөөгө турмушка чыгып, ал адам менен жашап, ал ажырашып кетсе, андан же болбосо экинчи жолдош каза болуп калса, андан кийин кайра келсе, эркек адам нике алса болот. Мына ошол жерде дагы пленканын акырындатайлы. Жашоо пленкасынын акырындатайлы. 3 талак түшүптүр. Ал барды да өзүнүн досуна айтып атат. Досум, аяшың ушундай болуп калды. Сен никеңи ал. Никеңи алып туруп эле кайра талагын бер. Бул кандай? Көп ушинткендер бар экен өзү. Никеге алып талак берген болбойт. Себеби бул негизи бул нерсе нике бактылуу деген шариятта жок. Нике түбөлүккө болот. Ошон үчүн түбөлүк ниетинде нике кылынат. Анан кандайдыр бир себептен келишпей калса, андан кийин анан келишпей калгандан кийин талак бергенден кийин кайра алса болот. Эгер досу менен сүйлөшүп, сен ал никеңи кайра бер десе, ошол нике жүрөбү, жүрбөйбү? Жүрөт. Нике жүрөт, бирок баягындай убактылуу болгон үчүн күнөөкөр болот. Экөө күнөөкөр болот. Ооба, күнөөкөр болот. Убактылуу болгон үчүн күнөөкөр болот, себеби никеде убакыт айтылбаш керек. Бир жумага, 10 күнгө, 1 жылга нике кылып атам деген маселе бизде жок. Досу эгерде, мисалы үчүн, макул деди да, тигин аялын алды, сулуу аял экен. Алды да талагын бербей койду. Ал аял алгандан кийин досунун аялы болуп калат. Келип алсачы эрине? Келип алганга акысы жок анын. Себеби ал бирөөнүн никесинде болот. Аял киши бир убакытта бир эле адам никесинде болот. Эки адам никесинде болбойт. Ошо экинчи адамга никеге чыккандан кийин ошонун аялы болуп эсептелет. Ал качан өлүп калса, каза болуп, же талак берсе, андан кийин келише болот. Ансыз келе албайт. Демек, 3 талак түшкөн үй бүлөдө
аял сөзсүз бирөөгө тийиш керек, же болбосо мери менен жашай албайт. ооба жашай албайт. Анысы да талагын берсе Анан келет. Ага бирөөгө никеге тийгенде дагы ажырашам деген ниетте эмес. Жок. Аялдыкка тием, калыңын алып, кадимки эле эрге тийгендей тийип, анан ал талагын берсе, анан келип кайра эрин. Анда эгер эри кайра алса. Ооба. Неге мында ушундай абалды билбегендиктен талак сурайт го анда аялдар. Ушул акыры эмне болушун билбегенден ушундай нерсеге барып атабыз да. Бул өтө шариатта оор каралган маселе. Ошон үчүн биз дагы кайра жарандарга айтабыз, эч качан талак деген сөз айтпаш керек, айтпайлык, оозубузга албашыбыз керек муну. Бул өтө жаман, мунун кесепети жаман. Ошондуктан нике жакшы болгондой эле, никеден кийин жашоодо дагы жакшы кылып, баягындай талаксыз маселени чечкенге аракет жасайлык. Илгери айылда аксакалдардын бир сөзү бар эле. Мен ушуну эмне деген сөз экенин кийин түшүндүм да. Кыз талак деген. Бул көрсө кызы талак деген сөз экен да. Кызы талак деген бул жаман сөз экен да көрсө. Кызы талак алган. Ооба. Ери өлгөндөн эмес, жөн эле ери кой берген аялдын атасын ошентип жерге урат экен да, мындай айтканда кызы талак. Эми кызы өзү талак сурап аткан болсо, караңыз эми. Мен ушуну аялдарга да насихат кылат элем. Талак сурабагыла депчи. Туура. Мына ушу көп талак берип алгандардын, мен учураткандардын көбү ошо аялдары өздөрү ошо монтировка менен оозун чукулайт да, талагымды бер эле, талагымды. Тиякта 4-5 бала турат. Азыр бул берип салса талагыңды, оозунан чыгып кетсе, эмне болосуң? Аны ойлонбой деген. Келгендерден кайра ушу 3 талак жашаганга болбой калды деп кеткендердин кийин кандай жашап атканы жөнүндө кабарыңар барбы? Балким жөн эле жашап аткандар кайра. Жашап аткандар деле бар, мындай шариатты түшүнбөгөндөр, тоготпогондор болушу мүмкүн. Бирок Кудайдан корккон, атайы дин кандай деп чечим чыгарат деп келгендер, ажырашып кеткендер болот. Ошол болуп калыптыр, эми түшүп калыптыр деп башка турмушка чыгып, башка менен бактылуу болуп, эркек адам башка аял алып, аны менен бактылуу болгондор да кездешет. Анан ортодо балам бар, үй бүлөнү сактап калалык, эми кандай болсо болду деп башка турмушка чыгып, 2 жыл, 3 жылдан кийин кайра ажырашкандан келип жашап аткандар кездешет. Мындайлар да бар. Дама эми үй бүлө ширинчилик менен курулган үй бүлө жашап атат. Казан аяк кагышат деп туруп ушундай бир талактарды, 3 талакты берип салды дейлик. 3 талак өкүмү түшүп калды. Келип алып силерге жалынсачы. Биз ажырашкыбыз келбейт, ушу бир жылчык таап бизди кайра жараштыргыла. Барбы ушундайлар? Ушундайлар кездешет. Жолубузду эмне кылсаңар ошо кылып ачкыла. Ооба, келет андайлар. Эмне кыласыңар ушундай? Биз айтабыз, бул Алланын мыйзамы. Бул мыйзам, талак өкүмү, бул маселелер Алланын мыйзамы. Биз бир гана ошону айтып коебуз. Биз багыт эле беребиз. Биз аны өзгөртө албайбыз. Биз колдон келгенче ошол шариатта уламалар чечкен маселени, элге жеңил болгон маселелерди бүт карайбыз. Ошол жеңил жагын карап, пайдасын карап, заманды карап бүт аракет кылабыз. Бирок ошондо деле эч бир жолу жок болсо ачык айтабыз аларга. Сеники мындай эч бир эмеге туура келбей калыптыр. Бүт илдейт экенсиңер. Жылчыгы болсо. Ооба, жылчыгы болсо деле бир мейли эми ушул жашап калсын деген аракет кылабыз. Бирок шариат үй бүлөгө кызыктарда. Бирок ошондой болсо дагы кээде баягындай жардан секирип кеткендер көп болот. Такыр аны жабыштырганга мүмкүнчүлүк жок болгон учурларда ачык айтабыз. Капа болбоңуз, шариаттын өкүмү ушундай деп айтабыз. Анан жолу бар жерлер болсо, мүмкүнчүлүк болсо, шариатта кайсы немесиге туура келсе, рамкасын аны биз айтып, анда жолу болсо жолун айтабыз. Мына ушун жолун ачып берген молдокелер да барбы? Бизден кийин, муфтияттан кийин барып, башка бир молдолорго кайрылып, жол таап алдым дегендер деле бар. Аларды биз билбейбиз, бирок алар кантип айтты, кантип жол таптыны билбейбиз. Кээ бир учурда мындай болот, бизге келип башкача суроо айтат. Тияка бар башка суроо айтат. Бияктан тажрыйбалуу болуп калды. Тажрыйбалуу болуп калды да. Анан алдайт экен да. Алдап жол тапкандар да болот, кездешет. Анан кээ бир учурда бизге айткан суроодон айтканда, тиги адам илимсиздиктен же билбестен же болбосо бир арзыбаган акчага алданып жол таап берем деген учурлар да кээде кездешип калат. Ошол жолун таап берген молдокен абалы кандай болот? Бул өтө жаман нерсе, бул Алланын харам кылган нерсени халал дешилик өтө чоң күнөө. Бунун акырети өтө кыйын болот. Экинчиси бул харам нерсеге жол табам деген адам динден чыгып калыш коркунучта турат. Үчүнчүсү бунун жашоосу толугу менен харам жашоо болот. Ал молдоке кыйып койсо да нике болуп калбайт. Ал жашоосу никесиз жок, зына төрөлгөн балдар никесиз төрөлүп калат. Ошондуктан тетирисинче чыныгы шарий өкүмдөн издеш керек экен да. Аллах ыраазы болсун да. Мага ушул суроолор көп мындай кандай десем, кызыктырган суроолор болчу. Эми жана сөзүңүздө мындан да өткөн,
оор суроолор менен келет дедиңиз. Илимий изилдөөнү талап кылган суроолор. Алар кандай суроолор? Алар көбүнчө мына азыр бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, халал маселеси боюнча келет. Халал тамакты жегенге элдин баары Кудайга шүгүр кызыгып, баары элдин баары адал тамак маселесин сурап келет. Экинчи мынабу тижарат маселеси, бизнес маселеси, бизде соодагерлер көбөйдү, соода боюнча маселелер өтө назик. Мына ушул боюнча келишет. Мынабу акча маселеси боюнча бай сарф деп коет. Булар боюнча келишет. Ушундай экономика жагынан келет. Кыскасы, ислам дини бүт жашоодо баарын камтыган себептүү ар бир тармактагы адамдар, иманы келген адамдар, диндеги адамдар менин жумушум туура болуп атабы, болбой атабы деп кайрылып атат, Кудайга шүгүр. Мен сиздерге мына 6 жылдан бери кайрылам. Алхамдулилlah. Биздин ушу адал тастыктоо сертификациябыз сиздердин фатваңар менен иш кылабыз. Бир фатвага жоопту биз күтөбүз. Кээде кээ бир жооптор мөөнөттү талап кылат. Биз түшүнөбүз, силер изилдеп аткан болосуңар ошол учурда. Муну менен эмнени сурагым келет, Дамла. Силер бүт эле фатвалар боюнча адис эмессиңер. Туура экономика маселесинде. Мен туура эмес айтсам кечирим сурайм. Экономика, бизнес бүгүнкү күндөгү жаңы кубулуштар боюнча адистиктер али Кыргызстанда жоктору да бар да. Кантип табасыңар фатваны? Фатваны негизинен ислам дининде фикх укугу бул жалпы бүт баарын камтыйт ичине. Фикхтин ичинде баары эле айтылган болот негизинен. Усул, эреже айтылат да. Анан ошол усул негизинде биз биринчи аракет кылабыз өзүбүз чечкенге. Шарияттан өзүңөр чыгарганга. Шарияттан негизинде. Анан экинчиси бизде бүт ошол келген суроолор боюнча бизде китептер өзү бар, бизде булактар бар. Өзүбүз ошол боюнча ар бир темага жараша китептерибиз бар. Ал китептер кайсы доорлордун китептери? Ушул жаңы заман китептери азыркы. Азыркы чыккан маселелер, атайы чыккан маселелер бар, китептер бар ошол боюнча. Каяктан чыгат ошолор? Булар Бахрейнден чыгат, экономика боюнча. Бахрейнден чыгат, Жиддадан чыгат, Индиядан чыгат, академиялардан чыгат, Пакистандан чыгат, Саудиядан чыгат. Практикалар бар бардыгы. Ошолордун бүт бардыгын биз неме кылабыз, өзүбүз карайбыз. Өзүбүз карап издеп, ошону издеп табабыз. Ага да канааттанбасак, таппай калсак, биз ошолорго байланышка чыгабыз. Алар менен байланыштарыбыз бар. WhatsApp аркылуу, башка интернет аркылуу байланышып, ошол суроолорду аларга биз жиберебиз. Алардан биз так маалымат алгандан кийин, анан биз анын жообун айтабыз. Дамла, фатва бир канча убакыттан кийин өзгөрүшү мүмкүнбү? Фатванын маселесинде кээ бир маселелер бар, ал заманга байланыштуу болсо өзгөрүшү мүмкүн. Замандын жарашына, заманга жараша өзгөрүшү мүмкүн. Бул халал, харам деген өзгөрбөйт. Бул нерсе өзгөрбөй турган нерсе. Кээ бир маселелер болот, ал заманга жараша болот. Ал өзгөрүшү мүмкүн. Өзгөрүшү мүмкүн. Бизде фатва чыгара турган, өз алдынча фатва чыгара турган деңгээлде алымдарыбыз барбы? Кудайга шүгүр, азыр эми акырын келе жатат. Фатва маселеси өтө оор, назик маселе. Ушу маселе жөнүндө айтып берсеңиз, бул кандай чыгат өзү фатва? Усул дедиңиз, усулу кандай өзү? Бул фатванын усулу негизинен фатва бул өзүнчө бир адистик. Биринчи жалпы илим алгандан кийин сөзсүз түрдө фатвага кызыккан адам, ислам фикхине кызыккан адам 3 жыл же 5 жыл бир махир, мыкты устаздын астында тажрыйба кыла алыш керек. Ошол кишинин астына келип, ошол кишиге келип, келген суроолорго жооп издеп, анан устаз ага тасдык кылат. Ошону тасдык кылгандан кийин анан чыгарып, устаз жок десе кайра издеп, ошол жооптор издей берет. Эң биринчи келген суроолор изилдейт. Суроо келет, аны китептерден, кайсы китептен тапса болот, кайсы китепте бар, эмне жок, анын кимиси туура эмес, бүт баарын тактап устаз алып келет. Кайра келгенден кийин аны 2-3 устаз жок деген текшерип, өзүнүн баасын берет. Андан кийин бала барып 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан такшалап баштайт. Такшалап алгандан кийин анан бул бала ошол усулдун негизинде, китептердин негизинде, тажрыйбанын негизинде өзүнүн жеринде, өзүнүн жашаган аймагында келген суроолорго жооп издей баштайт. Бирок ошол учурда деле сөзсүз түрдө устаздын көзөмөлүндө болуш керек. Устаздын көзөмөлүндө болбосо, шарият маселеси назик, кээ бир жерде кылт этип, туура эмес фатва берип коюшу дагы ыктымалы бар. Себеби фатва берген адам хадисте айтат, пайгамбар айтат, ал адам жаханнам менен жаннаттын ортосунда болот дейт. Фатва берген адам. Эгерде сен фатва бердиң, туура эмес белгилесең, тиги адам күнөөсү эмес. Ал сенин фатваңа малып кете берет, бирок сен күнөөсүң жаханнамда. Ошон үчүн өтө назик маселе болгон себептен уламалар 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бир адамдын астында иштегиле, тажрыйба алгыла, андан кийин аны фатва майданына чыкпагыла дейт. Бирок башка адам жок болсо, ошондой адамдар жок болсо, убактылуу иштеп тургула дейт. Ошондо дагы фатва маселесинде негизи кимдин тажрыйбасы көп болсо, ошондон сураш керек. Биздин устаздар айтат, бир адам 30 жыл, 40 жыл сабак бергенден кийин анан фатва берсе, ошого ишенгиле дейт. Ошону уккула дейт. Анан бүгүн эле окуп алып эртең фатва бербегендерге көптөрү маани бербегиле, алар тажрыйбасы аз,
көптөгөн маселени шашып туура эмес чечип коюшу мүмкүн дейт. Ошон үчүн бул назик маселе. Биз деле өтө коркуп иштейбиз бул маселеде. Ошон үчүн биз көбүнчө бүгүнкү чыккан фатваларды тастыктап, ошол ким айткан болсо, ошолордун китептерин көрүп, фатваларын көрүп, ошону гана накыл кылабыз. Фатва деген сөз бүгүнкү күндө биз бар китептеги бар маселени накыл дейт, көчүрүп койгонун эле айтабыз. А чыныгы муфтийлер алар Куран, хадистен истимбат кылат. Куран, хадистен өздөрү чыгарат. Андай деңгээлде бизде азыр дүйнөдө андай адамдар аз эле болот. Ал маселе өтө кыйын. Бүгүнкү күндө көпчүлүк аалымдар, көпчүлүк муфтийлердин иши ошо китептен туура таап алып, тарыхтагы жазылып кеткен китеп таап алып туруп ошону туура айтып берсе, ошол деле чоң иш болуп калды. Ошол деле өтө кыйын маселе. Мен бир кезде уктум эле да, фатва эшиктери жабылган депчи. Бардык фатвалар чыгып бүткөн деп. Ошого кандай карайсың? Бул иштихад эшиги деп айтылат. Фатва эшиги жабылган деген иштихад мутлак деп коет. Бул имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, имам Хамбали сыяктуу алымдар чыкпайт эми. Алар бир доордо чыкты, алар кетти. Андай адамдар келбейт. Бирок заманга жараша чыккан маселелерди чече турган инсандарды Алла чыгарат. Мисалы алар өткөндөн бери деле 14 кылым өтүп келатат, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндөгү 21-асырдын алымдары бар, чоң муштахиттери бар, муфтилери бар. Ошол жаңы чыккан маселелерди элдин арасында көйгөй маселелерди чечип келишет. Алар китептери жок, мурдагылардын эместе жок. Бирок ошол негизги усулдун негизинде, Курандын усулунун, хадистин усулунун, фикhtын усулунун негизинде ошол маселелерди чечип келип жатышат, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, уламалар кем эмес табылат. Алла Таала динди мукаммал кылган, ошон үчүн заманга жараша адамды чыгарып коет. Казакстанда, Россияда, ошол эле Пакистанда бир эле маселе боюнча, Индияда жана Кыргызстанда ортосунда фатваларда айырма болушу мүмкүнбү? Бир эле маселе боюнча. Кээ бир учурда болуп калат. Мунун айырма болгонунун көптөгөн себептери бар. Бир себеп мазхаб маселесинде болот. Биз көбүнчө Кудайга шүгүр Орто Азия Ханафи мазхабындабыз. Ошон үчүн бизге биз менен мынау Пакистан, Индия, мынау араб мамлекеттеги Сирия мамлекеттери булар Ханафи болгон себептүү Иордания бизге дуру эле келет, дал эле келет. Кээ бир учурларда баягындай үрф адат тын себебинен дагы өзгөрүп калат. Кээ бир учурунда баягындай замандын талабына жараша дагы өзгөрүп калган учурлар кездешет. Себеби кээ бир нерсе үрф адатка байланышкан маселе болсо, тигилерде нажайыз болсо, бизде жайыз. Бизде жайыз болсо, алар нажайыз болуп калган учурлар да кездешет. Мен ушуга бир мисал да, фатва бөлүмүнөн сурабасам кимден сурайм? Мен күндө 30 күн бою ушул жерде келгендерге түйүн берип атам. Биздин досторубуз бар. Адал ока чыгарган компаниялар ушу келген молдокелерге биздин атыбыздан деп хадия беришет. Мен ушуну түйүн деп берип атам. Эмнени кыяс кылып берип атам? Кыргыз дасторконунда молдокеге түйүн берет. Коногуна түйүн берет. Кыргыздын салты ушул. Мен ушундуктум шариятта ушул туура эмес деп. Жок, бул сизге алып келген нерселер сизге хадия кылган болсо, сизге берген болсо. Дасторкондон өзү түйүн берип, үйүнө берип кандай? Биздин салтыбыз боюнча бул жайыз. Шариятта? Шариятта деле жайыз. Негизи маселе ал салтка байланыштуу. Бизде ошол дасторконго койгондо ушуну жесин, калганын түйүп алып келсин деп айтат. Элдин баары ошону түшүнөт. Ошон үчүн бизде муну алса болот. Эгерде башка жерде ал башкача болсо көз караш. Алар жеп эле кетет, түйүп алып кеткен болбосо, эсинин тарафынан уруксат жок болсо, анда алып кеткенге болбойт. Мисалы үчүн бизге келген кээ бир мусулман өлкөлөрүнөн келгендерге койду союп, коноктоп, муну мейманканада барып жейсиңер десе албайт экен да. Андай кетешет. Бул болбойт деп. Ооба. Алардын салты ушундай болуп калган маселе. Себеби үйдүн ээси чакыргандан кийин ал өзүнүн ыктыяры. Кааласа ошо тамакты берет, кааласа түй берет, кааласа бербей коет. Бизде салтта ошо түй бергенге салт болуп калган, элдин баары билет, ошону түшүнөт. Албасаң үйдүн ээси капа болуп калат, таарынып калат. Ушундай учурларда шариятта берген болсо алсаң болот деп айтат. Аны алып кетсе болот. Анан тигилер жебесе алар өздөрүнүн ыктыяры. Мен ушуну атайын күттүм да, ушу жигитал дамла келсе ошо түйүндүн тарыхын сурайын, ошонун шариятта өкүмүн сурайын деп. Аллах ыраазы болсун. Чын дилибизден берет. Дагы кандай оор маселелер келет бизге? Оор маселе бүгүнкү күндө эми көбүрөөк мына ушул экономика маселеси болуп атат, соода маселеси болуп атат. Соодада мисалы банк маселеси көп турат астында. Соода сатыкка элибиз барып өтүп кеткен себептүү элдин арасында соода сатык боюнча түшүнбөгөн маселелер өтө көп болуп атат. Анан мына карыз маселеси, сүткорлук маселеси, пара маселеси, ушул маселелер менен көп кайрылып келип жатат жарандарыбыз. Анан биз айткан учурларда кээ бирлери
ошол харамдан чыгып таштап кеткендери да бар, кээ бирлери башы ооруп жүргөндөрү да бар. Бирок Кудайга шүгүр, ошол нерсенин харам экендиги алардын жүрөгүнө келип орношуп калды, Кудайга шүгүр. Ахиретти эстеп, Алланы таанып калган себептүү ошол сурооду берип, чечкенге аракет кылып атат. Мынау банк деген айтсаңыз есіме келіп жатады. Қырғызстанда ислам принцибінде банктар жоқ қой есе. Мен эми атын айтпай эле коеюн, бул тажрыйбада бир эле банк назарыбызга илинет. Банк боюнча берилген суроолорго кантип фатва табасыздар? Onun үчүн банк адистигини өздөштүрүш керек го. Ооба, банк боюнча не болгон учурларда биз атайы адистер да бар бу боюнча. Экинчиси, шариатта бүгүнкү күндөгү ал-маайир шар'ия деп стандарт бар банктардын. Стандарт жазылган ал араб тилине жазылган, аны англис тилге, орус тилге которуп коюшкан. Банктар атайы ошонун негизинде иштейт. Ислам принцибинде банктар ошону менен иштейт. Ооба, атайы бар. Ал китептер бизде бар. Ал булактар бизде бар. Ошолорду менен биз изилдеп көрөбүз. Андан сырткары түшүнбөй калсак, баягындай ошо адистер менен байланышып, тактап, маселени чечкенге аракет кылабыз. Ошо банктын адистери менен. Ооба. Банктын адистери менен жана муфтилер менен. Чыныгы ошо экономика жаатында баягы тажрыйбалуу жакшы муфтилер менен кеңешебиз. Экономика маселеси боюнча деп атасыз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай ушундай бир кубулуш катары мына сетевой маркетинг чыкты. Ооба. Ошол боюнча да кайрылабыз силерге. Кайрылат. Силер кантип фатва табасыздар? Себеби бунун түрү аябай көп. Ооба. Бул көк тармактуу бизнес өтө бир баягындай көбөйүп кетти Кыргызстанда. Дүйнөнүн баарында эле көбөйүп кетти десек болот. Бул боюнча биз ошол дүйнөдөгү белгилүү болгон банк немелер менен, фатва бөлүмдөр менен иштейбиз. Аларга кайрылабыз, алардын жоопторун угабыз. Анан өзүбүздүн дагы баягындай шарттарыбызды карап көрөбүз. Биздин шарттарга кандай болот, өкмөт тарафтан мыйзамы кандай, уруксаты барбы, жокпу деп бүт баарын карайбыз. Оң жагын, сол жагын карагандан кийин анан баа беребиз. Көбүнчө бүгүнкү күндө биз бир дагы эмеге бере элекпиз, себеби шариатка туура келбеген негиздер болгон үчүн ага уруксат бере элекпиз. Мен ушундан улам айтып атам, мен да 3-4 ошо сетевойду изилдей баштадым. Себеби мага да суроолор болгон үчүн биздин муфтияттын фатва бөлүмү изилдебегенин мен билдим. Бирок булардын иши такыр изилденген эмес. Бири биринин асман менен жерде айырмасы бар. Чачын Кыргызстанда бир 10 чакты сетевойду карасам, бардыгы ар башка. Бардыгына бирдей фатва берүү жарабастыгын түшүндүм да. Муну ар бирин изилдеп туруп анан бериш керек окшойт. Башка мамлекеттин практикасы да түшпөйт окшойт. Ошол эле сетевой компания башка мамлекетте башкача иштейт экен. Ар мамлекетте ар башка иштейт экен. Ошон үчүн балким башка мамлекеттеги маркетинги арам болуп, биздикинде адал болуп калышы да ыктымалбы деп сурагым келет. Билбейм, мыйзам жагынан караш керек. Мыйзам жагынан болуп калышы мүмкүн. Шарият жагынан андай болбойт. Шарият жагында бирдей эле. Себеби булардын баардыгы эле шариатта гарар деген маселеге келип такалат. Гарар деген жалган, кыянаттык бар бул жерде, алдоо бар, бирөөнүн акысын жегендик бар. Анан аягындай жок эле товар саткан бар, бар товарды кымбат бага саткан учурлар кездешет. Көптөгөн себептери бар. Ошол себептүү аларга уруксат берилет. Эгер ошондойлор табылбаса, чыккан продуктасы адал болсо, элди алдабаса, чыныгы элдин зарылчылыгы болсо, анда уруксат берилет. Бирок андай эми келген жок бизге. Биздин тажрыйбада көргөн жокпуз. Тажрыйбада. Ооба. Келип калар. Эң туура айтасыз. Изилдеш, ар бирин изилдеш керек, ар бирин караш керек. Тамла, билесизби, мен бир күнү Тариел Абжалбеков деген тамла келген берге, Мисырдан окуп келген киши. Мен ошол киши менен да бирме-бир отуруп сүйлөшүүнү мындай кыялданып койдум эле. Ошол күнү да дагы бир конок келбей калды. Машалла. Анан Тариел дамла айтып атпайбы, ошол тофук депчи. Бүгүн да мен чындап айтсам сизге суроолорум көп эле. Рахмат. Бүгүнкү коноктун келбей калганына да мен кубандым. Чынын айтканда, сиз менен көптөгөн маселелерди бетме-бет отуруп чечишип алдык. Түшүнүп алдым, тагыраак айткандай, телекөрүүчүлөр дагы пайда тапты деп ишенем. Бүгүн убактыңызды ошо курбандык кылып келгениңизге Аллах Таала сизге ажыр сыйлыктарын берсин дамла. Мындан кийин да оор ишиңизди Аллах Таала жеңил кылсын, жоопкерчилигиңизди жеңил кылсын. Артыңызда сизден кем калбаган шагирттерди насип кылсын. Амин. Сизден пайдаланып калган шагирттерди, жана элин алдабаган, шариатта инсап менен фатва берген алымдарды пайда кылсын. Ошого сизди себепкер кылсын. Анан мына жана түйүн мен айткан бул биз сиздердин фатваңыздар менен иштейбиз дегенбиз. Ошо фатванын негизинде тастыкталган адал шириндиктери, адал ичимдиктери жана ал халал
эт азыктары. Рахмат. Беймаралар өзүңүздүн фатваңыздан. Рахмат. Үй-бүлөңүзгө кол тийгизесиз. Ооз ачарда, саарлыкта ушу бизден бир сизге болгон урматыбыздын Рахмат. белгиси катары кабыл алып коебуз. Рахмат. Эми сизди эл журтка кайрылашканга мүмкүнчүлүк. Рахмат. Эми Орозо айында Орозонун мына акыркы 10 күнү кирип калды. Бул өтө ыйык түндөрдүн бири. Күнү дагы ыйык, түнү дагы ыйык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күн киргенде өзү түн уктаган эмес, үй бүлөсүн тургузган жана белин бекем байлап ибадат кылчу эле. Ошон үчүн элге кайрыларым, ошол акыркы күндү ар бир минутту, ар бир секунд өтө кымбат. Ошону пайдаланып, жакшы амалдар менен, истигфар, тооба менен, Куран окуу менен Орозону жакшы өткөзгөнгө Алла таалам товфик берсин баарыбызга. Анан элибизде, жерибизде ар дайым тынчтык, аманчылык болсун. Алла таалам орозолорубузду кабыл кылсын. Сизге дагы чоң рахмат. Ийгилик болсун, ишиңиздерге ийгилик. Мен билем, сиз анчейин эле телевизорго чыга бербейсиз. Бирок биз чакырганда келип туруң, сиздин берген чечимдериңиз зарыл. Рахмат, иншалла. Аракет кылайлы, Кудай буйрса. Мына ушундай Кыргызстан бүгүнкү биздин түз эфирдеги 5-каналдагы Орозодо 30 күн аттуу долбоорубуздун бүгүнкү чыгарылышы да аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси урматтуу биздин устазыбыз Жигиталы Дамла болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Эртеңки чейин Алла субханаху ва таала эртең да ийгилик берсе, насип этсе эки сонун инсанды мен чакыргам. Эртең да ушундай баарлашуудан бир рахат аласыздар деген ишеничим бар. Алла таала ар бирге тынчтык берсин, ар бирибиздин тилеген максаттарыбызды кабыл кылсын, акыретибизди абад кылсын деп коштошобуз. Салам алейкум.